Эмне себептен жок эле үйдү саттыңыз? Жок, ошо мындай жөнөкөй эле суроо да. 120 киши болот. Элестеткиле. Бул арыз жазып сотко келгендер. Жок, жок. котловандан да казылды, Эчтеке жок эле нерсеге акча алып жүрдү ошо Туура. Балдарымдын тилин укпай ушуларга келгем. Жаш компания экен, жакшы экен, мына рекламасы жакшы болот, актерлор келип атат деп балдарымдын Сиз анда күнөөңүздү мойнуңузга аласызбы, албайсызбы? Вы не можете мне задавать такой вопрос. Кызарбайт, уялышпайт, коркушпайт. Кайнысы, кайнечеси, анан күйөөсү, анан тигинisi мунусу болуп эле мына. Бүт бардыгы жоопко тартылыш керек. Ушуларга атуу берсеби, же тиги бир колун кесип салсабы, ошого деле ыраазы элем дейчи. Сүрөткө татканга болбойт. Булар деле адам өлтүргөнгө барабар болуп атпайбы? Канча үй бүлөлөр ажырап атат, балдар атасыз, энесиз калып атат. Жок эле үйлөрдү сата берген. Буларды групповой кетириш керек, булардычы. Мисалы, мен 3 миллион төгүп койгом. Кофе, чай менен алдап туруп чыгарып беришкен. Амансыздарбы көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстанда чуулуу болуп жаткан Раян Билдинг курулуш компаниясынын сотуна келдик. Бүгүн мына Свердлов райондук сотунда жабырлануучулардын арызынын негизинде ушул жакта каралып жатат. Раян Билдинг компаниясынын жетекчиси Айжанат Абдыразакова буга чейин кармалып, кийин жаш балдары бар деп ошол негизинде үй камагына чыккан экен. Учурда минтип иши Свердлов райондук милициясына минтип сотко жетиптир. Бүгүн экинчи процесси болгон атат. Бүгүн анда сот процесси кандай жүрөт, жыйында кандай иштер каралат көрөлү. Жолдошум каза болуп калып 5 баланы жарымын Кыргызстанга таштап, жарымын Россияга барып топтогон акчам болчу. Кашыктап чогулткан акчамды ушу Айжанатка чөмүчтөп төгүп бердим да. Мен ден соолугума байланыштуу ошо үйдү саттым. Сатып анан лечение алдым. Лечение алып анан калган акчасына үй алалы деп издедик да, издеп жүрүп анан ушу булардын рекламасы аябай күчтүү болду да. Тим эле актерлорду да киргизип атты. Рекламага анан жакшы экен деп алданып ушул жака келдик. 23-жылдын 20 январында договор түзүп 1 миллион 700 акчасын төгүп бердик. Биз ошондо. Анан ай сайын балам төлөп берип атты. 50 миңден, 60 миңден бесинде жок. Эмемде кагазсыз договорубузда бар төгүп берип атты. Анан чөтө курулбай турат да, барып карайбыз дейм для интереса. Биздики деген еще 7-чи этаж экен. 7-чи этажга уруксат жок. Тилек Аманатов деген менеджер бала бар болчу да. Тим эле аябай актаңдай да. Болот эже мындай болуп атат, даже 9-чу этажга уруксат алдык деп атат, анан 7-чи этажды бизге сатты. Биз кетсек кайра чалып эже эмне болдуңар, келесиңерби деп атат, анан келип акыр аягы ушу Раян Билдинг алданып калдык да. 4-чү блок түбөрдү менен жок. 4-чү блокто канча 200 канча киши айланайын. Баарыбыз ушинтип жүрөбүз. Ал 4-чү блок котловандан көтөрүлгөн эмеспи? Эчтекеси жок. Эчтекеси жок. Болот деп акча алды да. Балам 2 квартира алдык бирөөсүнөнчү. Анан бергиле төккүлө деди. Анан бир жолу келсек эмет албай калды. Анан өзү баштады. Эми 4-чү блоктогулар расторжение кылгыла деп. Эми расторжение кылып тынчтык менен калып кетели десе акча жок. Расторжение кылай, эми келишим бузайын десеңиздер, акчаны бербейт. Акча жок, мына азыр мен ала албайм. Баарыбыз бир үйдө. Үй жок. Котловандан да казылды, ошончо жок эле нерсеге акча алып жүрдү, ошо деп. Ошончо мына баары соттошуп жүрөбүз. 4-чү блок түбү менен жок. 3-чү блок 5-чи этажга чейин бар. Кичине үмүт бар да. Сиз 6-чы этаждан алган белеңиз? 6-чы этаждан алгам. 6-дан 9-га чейин эчтекеси жок. Уруксат кагазы бар экен 6-чы этаж. 5-чи этаж уруксат кагазы. 5-чиникин эле көрсөтө беришкен да буларчы. Аныңыздын дагы 6-чы кабат менен курган уруксаты жок. Анан 6-чыга чейин өйдөкүсүн уруксаты жок. Анда уруксаты жок. Булар деген баарын эле көрсөтүп мынакей могу документ, тиги документ бүт ушинтип алдангандар. Үй кайсы стадия турат азыр? Стадияда 5-чи этаж боюнча турат. Сизге канчанчы этажда? 9-чу этаж. Бул сиздердикин жана 9 этаж курганга уруксаты болгон эмес да? Болгон эмес. Бир жумада болот деп кофе, чай менен алдап туруп чыгарып беришкен. Жок эле үйдү сиздерге саткан. Документациянын кызыл китеп бар деп тур эле. Толком окутпой эле таштасыз эле коюшкан да. Бир жумадан кийин бүтөт деген, бир жумадан кийин 1 ай, 1 айдан кийин 2 ай, 3 ай. Документи бүтөт деп.
Ошодон улам азыр жок эле үйгө акча төлөп алып, эми ушинтип сотто турасыз. Соттон кандай чечим күтөсүз? Эмнени талап кылып атасыз бул жактан? Чечимди акчабызды кайтарып берген эле жакшы го. Эмнеге дегенде башка компанияга өтсө деле мен ишенбейм да ошо эме объект бүтүшүнөчү. Мындан көрө адилеттүү чечим ушул акчабызды кайтарып берген эле жакшы го. Ошону талап кылып атасыз. Эмнеге дегенде биякта почти балдар менен сүйлөшүп атам, почти 80% бүттү четте иштеп акча топтогондор да. Анан ошону чечип бербей жылдап, 10 жылдап чозулса анда билбейм, анда Кыргызстан өнүгөт деп атат, өнүгөтканын көрүп атабыз, бирок соттор мынтип жылдап чозуп атат да ошонусу. Чечим үмүтүбүз эми батыраак чечип бериши эле. Эмнеге дегенде жылдан жылга квартира кымбаттап атат. Күнүнө деле да, мындай караганда. Акчанын күчү кетип атат. Ошонун күчү кетип атат. Азыр эң алысы каерден келди? Таластан. Мына мен пятница күнү уктум да, ушул сот болушунчу. Суббота күнү учуп келдим. Бул жака бир ай мурун айтылган болчу да, что с 9 до конца дня будет, да. Не надо же так вот так. Соттун созуш болуп атат эмес. Бир ай мурун айтылган, целый день болуп кетти. Бизде 1200 километрден келип атабыз Баткен областынчы. Ушул сот өткөрүп кетели деп. Анда саат 2-де алыстан келгендерди сурап койлу. Мен келе албайм болчу. Мен 2-де процесс дайындалган. Мен кадимде жазып берейли анда жылдырганы. Ойлойм, что я никак не могу. У меня прения сегодня выступают. Саат канчага келе аласыз анда кайра? 4кө келиңиз, а? 4кө карап. 4кө анда урматтуу жабырлануучулар, саат 4кө коюп берейин. Урматтуу адвокат, сиз кимди коргоп келдиңиз да? Билгим келип атат. Сиз кимди коргоп келдиңиз? Суроо берген эмес, мен азыр адвокат. Жок, бере албаганда эле билишибиз керек да. Эгер бизди коргобосоңуз кете бериңиз. 3кө. Сиз 3кө келесиз. Жабырлануучуларды коргобогондон кийин кете бергиле анда. Там процесс большой. За 2 часа, наверное, будет. 3:30-га. Башталганда 15:30 анда 15:30-га келип бериңиздер. А то азыр жолдон келген жабырлануучулар бар, кайра кеткен мүмкүнчүлүк берели. Иш күнүңүз канчага чейин? 5:30. Азыр аны 3:30да келсек анан 2 саат Кайра жабылып Азыр келди. агенттиктин толугу менен окулуу бүттү. Иш боюнча жабырлануучуларга өтөбүз сиздерге. 3:30-га чейин жүрө беребиз менен Соттук отурум. Бүгүн болсо 14 кишини чакырды саат 9-га. 10-да башталды сот. Сот өзү 9-дан 4 мүнөт өткөндө келди. 9-га чакырган, бирок 9-дан 4 мүнөт өткөндө келди. Саат 10-да сотко кирдик. Эми мына 2 сааттан кийин кайра перерыв. Орто жерден адвокаттары, биздин жанагы Айжанаттын, Аблиндин адвокаттары биз орто жерде бөлөк жакка барышыбыз керек. Бөлөк жакта сотубуз бар деп саат 3:30-га жылды. Азыр мына 12-де обед болду деп токтоду. Эми 3:30-га жылды. 3:30-га келгенде 14 кишини баарын сурап бүтпөйт. Ошондо дагы алыстан келген, Таластан келген, Баткенден келген, Москвадан келген кишилерди сурайт. Бүттү дагы 14 кишинин үчөөсү суралса суралды, калаганыбыз кайра кетебиз. Биз бул жакта эч кандай адилеттүүлүк болбой атат. Сот эртең менен саат 10го деп ладно коюлдубу? Кечке чейинкиге чейин биздин убактыбызды кармабай, бизди деле жөнөкөй адамбыз, убактыбызды бөлүп келип атабыз. Эмне үчүн биз ушулардын адвокаттары дейбиз? Эмне үчүн алар билишпейт? Саат кечки эртең менен 10дон кечки саат 5ке чейин сот болор, эмне үчүн адвокаттары билишпейт? Алдын ала айтылган, Алдын ала айтылган. Өткөнкү процессте айтылган. Саат кечки эртең мененки саат 9-дан кечки саат 5ке чейин мен силерди коем, башка эч кандай процесс болбойт деп айткан. Мына процесс дагы токтотулду. Мындай темп менен биз Раян Билдинг менен 1 жыл эмес, биздики сотубуз 3 жылга барат го дейм. 3 жыл. Сизге бир суроо берип алсак болобу? Ушул иш боюнча кыскача эле айтып атпайбы? Жок эле үйдү саткан депчи. Вы не имеете права меня снимать. Эмнеге? Потому что я отказываюсь. Сиз тарапка арызданып атышат. Ошого жооп катары сурайм деп атабыз. Пойдемте. Сизди жок эле үйлөр саткан эмненин негизинде саттыңыз эле? Жооп берип коебуз.
Мен атым эле Карымшаков, эркен журналист болом. Биз ошол азыр жабырлануучулардын пикирин уктук. Анан бул экинчи тарабында пикирин угайын деп атабыз. Анан сиз ошол 5 этаж үйдү, биз эркен журналистпиз. Эркен журналист дегенде жок. Эркен журналист дегенде удостоверение жок. Эркен журналист ким берет журналист? Сиз адвокат. Ким берет удостоверение? Ваши данные. Хорошо. Ваши данные есть? Могу показать паспорт. Покажите, посмотрим. Вот, паспорт. Можно? Ой, муну көрөсүз да. Есть гражданское право просто отказаться. Жок эми просто если откажете, мен сурап атам да, бул 5 этаж сүрөткө татканга болбойт. Почему? Это мои личные данные. Это тоже личные данные. Вы тоже Кайсы мен, кандай личный, мен общественный местеде тартып атам, эмнеге болбойт? Я тоже в общественном месте ваш паспорт снимаю. Вы же мне Жок, мен предоставили. это личные данные. Кебете мен личные данные. Бул жакта пин-коддор бар, ИНН бар, ID номер бар. Карымшаков. Эляман Насирбекович. Сиз ошону айтып коесузбу. Эмне себептен жок эле үйдү саттыңыз? Жок, ошо мындай жөнөкөй эле суроо да. Башка суроо, иш боюнча суроо айтам. 5 этаж үйгө документ алсаңыз, 9-чу этажды, 7-чи этажды. Спасибо, ребята. Спасибо. Я не могу вам не ответить. Я не могу Насирбекович. комментировать. Эмнеге жооп бере албайсыз? Айтып койгузбу эми ошону. Потому что идет следствие, судебный процесс. Сейчас никаких подробностей я дать не могу. Мен подробно эмес, жөнөкөй эле суроо берип атам. Спасибо. Пойдемте мне там машина. Все, она вам ответила. Сиз анда күнөөңүздү мойнуңузга аласызбы, албайсызбы? Вы не можете мне задавать такой вопрос. Эмнеге? Сейчас идет судебный процесс. Жок, Суд мен решит, сурап я атам, ошо. виновата или нет. Сиз өзүңүз, жеке өзүңүз Нет. мойнуңузга аласызбы, албайсызбы? Сиздерде жалпы эле жабырлануучулардын саны канча бул район билдингде? Район билдинг боюнча 120 тегереги болот. 120 киши болот. Элестеткиле. Бул арыз жазып сотко келгендер. Сотко келгендер. Эми ошонун 120 кишинен 2 процессте 2 эле киши суралды. Аябай жай процесс. Арызды сиздер качан жаздыңыздар? Кимге жаздыңыз сиз? Арызды биз жазганыбызга биз август айында жазганбыз. Свердловский ровдга жазылдык. Бирок алды жактан Свердловский ровддан батыраак төргө болду. Анткени биз митингге чыктык. Биз митингге плакаттарды көтөрүп алып чыккандан кийин ошол жерде начальник келип, биринчи очередте район билдингди коюп, 1 айдын ичинде сотко өткөрүп берди. Свердловский сотто турганына экинчи ай бүттү уже. Экинчи айдан бери канча сот алмашты, канча прокурор алмашты, уже 3-чү айга кетип атат. Бул жакта процесс аябай жай. Сезип 24-жылы октябрдын 10-унда экен расторжение кылдык. Расторжение кылсак, биз ошо расторжение кыла элек деле, бул Атлет деген бала жүрөт. Ошонуга сатып коюптур биздин үйдөчү. Биз расторжение кыла элек деле сатып коюптур. Аны эми алдык бир аз акчабыз 1 миллион 200 алдым окшойт. 2 миллиондон ашык төлөдүк да дагы 800 миңге калды, болуш керек, 700 бирдеме калды. Ошону ошо жерде район билдингде жатып, түнөп, ызы чыгылып, бала чакасы менен келип атышты, үй бүлөсү менен келип жатып атышты. Ошентип атып, ошо 1 миллион 200 деп алдым. Калган акчамды ала албай атам. Мага ошо 800 миңдей калыптыр да. Ошол акчамды төлөп берсин деп атам. Канча тиги Айжанатка келип, Айжанат мен ооруп, ден соолугума байланыштуу ушундай болуп, ушул үйдү алдым эле. Тиги силерден акча качан курасыңар, же эмес акчамды берсе, женщина не рассказывайте тут свои проблемы деп кагат эле да, өзү бир кербез немеде. Ошентип анан акчамды төлөп берсин, калган акчамды берсин деп ойлойм. Азыр квартирада жашайм. Балдарым башка жерден ала алдысы, мен болбой ушул жака алданып келгем. Балдарым менен жаман жакшы наразычылык болуп атат. Күндө ыйлайм мен. Мына пенсиядамын. Үйсүз калдык ушкарганда. Балдарымдын тилин укпай ушуларга келгем. Жаш компания экен, жакшы экен, мына рекламасы жакшы болот, актерлор келип атат деп балдарымдын башын айландырып болбой келдим да ушул жакачы. Көрсө биздин башыбызды айландырып атыптыр да. Биз 2023-жылы сентябрда алганбыз. Себеби кызым менен балам заграницада турат. Заграницада иштешет, мигранттар. Анан ошолор балдары үй алалы дегенинен үй алганбыз. 2 квартира алганбыз. Сразу 50% төлөгөнбүз. 2 миллион 877 миң төлөгөнбүз. 2 квартирага. Бирөө 3-чү блок 6-чы этаж, бирөө 4-чү блок 9-чу этаж. Акча төкүлө дейт, баары график менен берген, бүт баары документально баары жакшы деп берген. 24 кирмекпиз
2024 кирмекпиз. Балдардын жылдап Кыргызстанды көрбөй, кыдырып, туулган күндү билишпейт булар. Ар кайсы жерде жүрүп иштешет. Бүт баарын жүрүп, мигрант болуп жүрүп чогулткан акчаларын мына деп туруп эле чакалап төгүп берип койдук. Ушулар айфон көтөрүп жүрүшөт. Биз барбаган кафелерге барышат. Мына до сих пор биз бергенде домашний арестте болчу. Азыр баласын көтөрүп алып, ар кайсы биз кирбеген, биз мунун артынан жүрөбүз, акчабызды бер деп, бул ар кайсы жерде жүрөт да. Домдордо жүрөт, жакшы дом торговлерде жүрөт, ичкендери кафелерде жүрөт. Бүт баары ошол биздин акчаларыбызды могу көтөрүп жүргөндөрү дольщиктердин акчаларынын эсеби менен жүрүшөт. Кызарбайт, уялышпайт, коркушпайт. Бүт баарыбыз мына эмне экенин билбейбиз, баарыбыз калчылдап азыр тим эле минтип калганбыз. Канча жылдан бери жүрөбүз. Баардык суммаңызды ала албай калдыңызбы? Эчтеке ала алган жокмун. Не то что акча эмес, квартира жок. 23-жылы июлда жака келип, отпускага келип төлөп кеткенмин алча. Ошол менен 24-жылы апрелде токтоп калган эмесин платеждуш. Дегенде Жалпы канча сумма төктүңүз? Жалпы 1,5. 1,5 миллион сом, бүйүк качан бүтөт деген? 24 Можно? Мы снимаем. жылы аягы, декабрь, 4-квартал деген. 24-жылы Аягы. Ошо сот болот дегенден суббота күнү уктум. Прямой эле келивердим Москвадан, соттон адилет чечим чыгарып берер. Москвада иштейсизби сиз? Москвада иштейм, бар бир болуп. Ошо иштеп жүрүп топтогон акчага алдык элек. Эми болот да. Бүгүнкү сот отурумда Ryan Building компаниясынын жетекчиси Айжанат Абдыразакованын бир тууган кайнеси Абли Абдымамбетов дагы айыпталуучу катары келди. Ага карата дагы арыз жазышып, ондогон адамдар арыз жазып, кылмыш иши козголгон экен. Бүгүн сотто кошулуп, ал дагы айыпталуучу катары каралууда. Ага арыз жазгандардын алды бери жагы миллион сом десе, алды 5 миллион сомго чейин экен. Биз же үйүбүздү бүтүргөн жок, же акчабызды кайтарган жок деп арыз жазышыптыр. Эми бирок Абли Абдымамбетов мен күнөөмдү эч качан мойнума албайм деди. Мен лично ошерекил Абли менен договор түзүп квартира алган болчумун. Андан кийин мен Абдыразакова генеральный директор экенин кийин билдим. Бирок ошол убакта мен ошо Абли менен эме кылгам, договор түзгөм. Азыр деле мына Аблиникин көрдүңүзбү, канча адамдын фамилиясы чыкты. Бул Аблиси эле, Абдыразаковасы кайра өзүнчө. Булар эми бир эле киши эмес, бул жакта кандай десек, топтолгон кылмыш иши. Бир эле семейство эме кылган, строительный компания ачкан, кайнеси, кайнечеси, анан күйөөсү, анан тигинеси, мунусу болуп эле мына. Бүт бардыгы жоопко тартылыш керек. Мунун ичинде күйөөсү дагы бар. Анткени ушул убакка чейин бизди күйөөсү кой союп алып, арча бешикке алып барып түлөт көрүп, Кудайым, биз Куран биз Куранды колуна албаса да биз намаз окуган кишилерден биз стройканы баштайбыз, келгиле түлөө кылалы деп баарыбыз түлөө кылганбыз. Ал 1 жыл мурун болчу. 1 жыл мурун 2024-жылы жаз айларында эле. Азыр мына уже 2025 бүтүп 2026-жылга кетип атат. Бул жерден сотко почему-то улук келбей атат, анын күйөөсү. Анткени биз улуктун сөзүн угуп, эч кимибиз унчукпай, ага дагы арыз жазылды, бирок ал жазылган, бирок ал почему-то келбей атат сотко. Сотко чакырылбай атат ал. Айжанат дегенде жакшынакай эле куруп беребиз, 2024 бүткөрүп беребиз деген анан боюнда болуп калды. Ичинде жана техник тынчтык да бар. Акчаңарды берип кое бергиле, төгөп кое бергиле, арматура келатат, Казакстандын чек арасында калды, кирпич келатат, кайыңды да калды, токмок да калды деп бизди эмет келген. Булардын ичинде бүт бар, аябай көп. Булардын ичинде мен билгенден юрист бар, Нурислам деген, бизге саткан менеджерлер бар, кассада отурган Айгүл бар, Айнагүл деген бар. Ал Айнагүл кассада отурбайт, менеджер саткан. Акчаңар төккүлө, мынакей графиңер ала була депчи. Дольщиктердин баары миллион, миллиарддап төлөгөнбүз. Почти эгер бул тамды курам десе, кайсы акчасына курат? 80% төгүп койгонбуз. Ал акчалар каяка кетиптир ошол акчалар? Ошол айтпайт да, билбейт, жок, азыр көрдүң го. Булар күнөөлүү эмеспиз деп отурушат.
биз күнөөлүү эмеспиз. Акчаны төккөн эми мындай түшүнсө болот да, күнөөлүү эмеспиз деди. Акчаны төккөн силер келесиңар деген сөз да булчу. Туурабы же туура эмеспи? Бул күнөөлүү эмеспиз деди го. Эми ошол акча буларды групповой кетириш керек, булардычы. Именно мен 3 миллион төгүп койгом. Төккүлө беребиз. Мынакей жаштар келатат, жаштарды эле, пенсионерлерди эле жеп коюп атпайбы? Пенсионерлер деген кой, балдарыбыз мынтсын антсын деп, ошол балдар тала түстө жүрөт, балдарыбызды көрбөйбүз. А булар балдарын боруна басып отурат. Мисалы үчүн мен көрбөйм балдарымдычы. Акчамды жегизип отурам нерв болуп, балдарымды көрбөй кусап алып отурам. Келе албай отурушат алар дагы. Көрдүңбү, карапайым эл бүт ушул жердечи. Мындай бөлөк мен миллионермин деген киши жок. Эми эмне кылыш керек? Кыргыздар ушинтип жеп бүтүп атабыз. Алыбыз жеткенибизди. Рахмат. Ошол менин суранганым ошол законду катырласа, ушуларга атуу берсеби, же тиге бир колун кесип салсабы, ошого деле ыраазы элем менчи. Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылабыз. Биз мына район билдингден алганыбыз, мен мисалы үчүн 23-жылы 20-январда алган болчумун. Ошо боюнча мына курабыз, ана курабыз деп курулбай калды үйлөрүбүз. Алдап акчабызды да бербей койду. Көпчүлүгү мына ала албай калды. Биз койт бир азын алдык, жарым жартылай. Албай калгандар бар. Канча адамдар сыздап жүрөт, канча үй бүлөлөр ажырап атат. Ушу жаңы закондор киргизсеңер, ушундай мошенниктерге катуу кам көрсөңөр, эмесе канча элди алдайт булар. Канча элдер жабыркап атат. Суранабыз президент жаңы закондор киргизгиле. Булар деле адам өлтүргөнгө барабар болуп атпайбы? Канча үй бүлөлөр ажырап атат. Балдар атасыз, энесиз калып атат. Үйсүз калып атабыз. Мына мен пенсиядамын, үйсүз калдым. Канча үй бүлөлөр ажырап атат. Канча балдар атасыз, энесиз калып атат. Ушуну учетко алып президент жаңы закон киргизсе деп ойлойбуз. Могу келип турган депутаттарга кайрылабыз. Жаңы закон киргизгиле. Чын эле бул ким айткандай, донщиктер айткандай, же бир колун кесип койсун, Кытайда ошондой дейт го, бармагын кесип койсун. Анан экинчи элди алдабагандай болгондой болсун. Бул компаниянын жетекчилери, булар үй бүлөлүү, баары туугандар дейт. Бул жакта жабырлануучулардын айтымында күйөөсү дагы башында турат, аны да жоопко тартыш керек деп талап кылууда. Ар бир адам эле миллион, 2 миллион, 3 миллиондон төгүп атса, ошол акчанын баары каяка кеткен деген суроо жаралууда. Бул эми өтө чоң сумма да. Же үйдү бүтүрбөсө, булар кызыгы жанагы жок эле үйлөрдү сата берген. Мисалы үчүн бир 5 кабат үйгө уруксат алган, 5 кабат үй курам деп. Бирок 7-чи кабаттан 6-чы 9 кабат үй деп туруп, өйдөнкү жок эле үйлөрдү сата берген. Булар 5-чи кабатка чейин келгенде токтогон курулушу, өйдө жагына дагы деле уруксат бериле элек. Ал 9 кабат курганга болбойт. Бирок эл менин үйүм 8-чи кабатта эле, 9-чу кабатта эле деп жүрүшөт. Эми ушунчалыкка чейин жетиптир да. Бул мындан ары эми соттор кандай чечим чыгарат, аны да көрөбүз. Бул жабырлануучулар саны 120 экен. 120 адам арыз жазыптыр. Бул арыз жазгандар эле сотко келгендери. Алардын баарын сурап, соттун өкүмү чыкканга чейин дагы көп убакыт кетет. Эми бирок карап аягында чейин көрөлү деп турабыз.